Достор, салам алейкум, кандайсыздар? Бардык кыргыз элиме, бардык көрмандарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Кандай гана абалда болбосом дагы мени колдогонуңуздарга. Бирок мен бүт жоопкерчилик менен өзүмдүн күнөөмдү мойнума аламын. Себеп дегенде абдан аудитория чоң. Сиздерге рахмат. Ушул негизи мен андай абалда көрүнбөшүм керек эле. Бирок тилекке каршы ойдо жок. Чыгып кетти. Кечирим сураймын. Анан Илим байкенин астында дагы себеп дегенде ал байкебиздин дагы өзүнүн иши, өзү журналист, его деятельность. Кечирим сурайм дагы бир жолу ушул. Дагы бир жолу баарыңыздарга рахмат. Эми мындай нерсе кайталанбашына аракет кылабыз. Биз баягы публичный адам болгондон кийин бүт жоопкерчилик, ответственность тоже на нас есть. За это тоже несем ответственность. Поэтому еще раз баарыңардан кечирим сурайм. Assalamu alaikum. Мирба боюнча, Мирбек Атабеков боюнча мен эме кылгым келет, сөз кылгым келет. Ал окуя өзү бүткөн 2 жума мурун бүтүп, даже биздеги соц тармактагы кээ бир инсандар публикация эмес, историясына чыгарган эмес кой бул деген Кыргызстанга эмес, Орто Азияга таанымал ырчы буга шек келтире албайлык ал окуянын ладно ошол бойдон калып кетсин деп жаман нерсени көмүп салышкан да. Кечээ күнү Илим Карыпбеков, УТРКнын мурунку экс башчысы, бүтүп калган эмени чыгарып историясына чыгарып, анан якобы да демеле күйгөн адам катары болуп, ага ал жерге пост чыгарып, биз муну сакташыбыз керек, биз муну кармап калышыбыз керек, мурдакы аттын кашкасындай таанымал мурунку ырчылар да ушинтип өтүп кеткен депчи. Эркек болсо, эркектер мындай сүйлөшөт да: Мирба, чо там эмне ушундай эле жашооң эмне кейиштүү болуп атабы, же эмне иштей берип ушунча эле чарчадыңбы, бастабай мен сени эс алдырып келейин деп баягы тоолорго чыгарып эс алдырып, же болбосо клуб болсо клубка алып барып эс алдырып келип, анан кийин эс алып бүткөндөн соолуккандан кийин Мирбек кечээинки кылганың туура эмес. Эркекче айтайын, сен деген Кыргызстандын күзгүзүсүң, сен деген легендасың. Сени карап азыр жаштар түздөнөт, жаштар сага карап оңолот. Сен андай кылбашың керек, экинчи андай видео тартып чыгарганыңды көрбөйүн десе, это уже Илим Карыпбековдун ууребени болмок. Биз билбесек дагы Атабеков үчүн ал ууребен болмок. Андай кылган жок. Ошон үчүн баягы Кыргызда жакшы сөз бар: ит үрө берет, кербен жүрө берет депчи. Атабеков эч качан дуктан түшпөйт, ал түшкөн дагы эмес. Атабеков есть Атабеков, ал 30 күн концерт койсо 30 күн кыргыз эли барып көрө берет. Анда үн бар, анда талант бар. Ошон үчүн Мирба брат, ден соолук, чыгармачылык ийгилик. 2026-жылы Кыргызстанды эмес, Средний Азияны эмес, дүйнө жүзүнү багынта турган мощный чыгармаларды күтөм. Давай. Саламатсыздарбы? Азыр эле Астанадан келдик Бишкекке. Интернетте сайсам эле ар кандай ар түрдүү видеолор жөнөтүптүр. Илим Карыпбеков агабызга кайрылым. Жанагындай жакшы сөздөр жазыптырсыз. Я понимаю, действительно за меня переживаете. Если ушунчалык мага мындай боруңуз ооруса, кайдыгер болбосоңуз, мындай өзүм телефонумда чалып эле акылдасатыңызды айтсаңыз болмок эле да. Анан жанагындай адамдын ушундай кемчиликтерин чыгарып, ошонун үстүнөн билбейм, мындай аудиторияны же активди көтөрүш керекпи, мен максатты түшүнбөй калдым. Бирок чынында эле мындай эгерде мага жан тартсаңыз, ошол видеону чыгарбай эле мындай ага катары, эркек катары иним мындай кылганым болбойт деп жок дегенде бир звонок кылып койсоңуз болмок эле да.